Салам достор, назарыңыздарда Аралаш медиа. Бүгін сіздерге дагы бир кызыктуу сериалдардын бирин кыскача баяндап бермекчибиз. Сериалда жаңыдан баш кошоюн деп жатышкан жаш жубайлар айылга ата-энесине туугандарына үйлөнүү үлпөтүн өткөрүүгө барышат. Бирок жаңы келген келин үчүн күйөөсүнүн ата-энеси жана туугандары бир кызыкта иштер менен алектенишип эле жүрүм-турумдары таң калыштуу жана коркунучтуу боло баштайт. Ошондон улам дагы жаңы келген келинге жакында бир өтө коркунучтуу окуя болчудай сезиле берет. Анда эмесе сөз башынан болуп, сиз шашпай отуруп, видеону аягына чейин көрүүгө даяр болуп калган болсоңуз, биз баштадык. Уверена, что он тот самый? Тасманын эң алгачкы көрүнүшүндө эле биз Рейчел деген кыз менен таанышабыз. Ал Ники аттуу жигитке турмушка чыкмакчы болуп, апакай көйнөгүн кийип алып эле үйлөнүү үлпөт тоюн өткөрүп баштап жатышкан. Рейчелга ушул мезгилде бүткүл өткөн жашоосу көз алдына тартылгандай болуп, ушуга чейин болгон 5 күн мурунку окуяларды эстей баштайт. Ал кезде Рейчел Ники экөө айылдагы туугандарга сапар тартып калган кези болчу. Жол узак болгондуктан экөө унааны алмак салмак айдашып, ар нерсени сүйлөшүп сөздөрү түгөнбөй баратты. Бир учурда эле алардын унаасын бир чоң унаа ашып өтөт. Унаанын аркасында жаш жубайлар деген жазуусу бар болуп, анан да илгерки каада салттардын бири катары бош консерваларды унаанын артына жармаштырып алышкан. Дээрлик кеч кирейин деп калганда алар түнелге дагы жетишип, жубайлар түнелдин башынан аягына чейин чыкканча дем албай турабыз деп мелдеше кетишет. Бирок бул кезде унааны башкарып бара жаткан Ники чыдай албай дем алып жиберди. Анда Рейчел негедир бул нерсени жаман белги катары кабылдайт. Кыш мезгили болгондуктан бир заматта эле карлуу аймактарга жете келишип, кайсы бир жерден тыныгалы деп да токтоп калышат. Ошондо Рейчел дааратканага бара жатып, музыка чыгып жаткан унаанын ичин карап эле кичинекей ымыркай баланы көрүп калат. Рейчел дароо эле Никини чакырып ымыркай баланы карап тур деп айтат да өзү ичкериге дааратканага кирип баланын ата-энесин издеп жөнөйт. Кызыгы ал жактан бир өлгөн түлкүнүн денесинен башка эч нерсени таппай кайра чыккан Рейчел байланыш дагы кармабай жаткандыктан жакынкы барга барып, ошол жактан полицияларга билдирмекчи болуп жөнөйт. Никини болсо ымыркайдын жанында карап тура тур деп калтырды. Рейчел унааны айдап тезелеп жакынкы барга жетип келип, жабык деп жазылып турганына карабай эле ичине кирип барат. Арыраак жакта турган барменден башка эч кимди көрбөй, ага ымыркай бала жөнүндө айтып полицияга чалуусун суранат. Похоже на то. Позвони уже, пожалуйста. Кызматчы кыз полицияга чалууга жөнөп кеткенде Рейчел дааратканага кирип, эми чыгайын деп жатса сырттан кимдир бирөөнүн көлөкөсү көрүнгөндөй болот. Коркуп бир азга туруп калган Рейчел жогору жагын карап жиберсе, кимдир бирөө башын чыгарып карап жаткан болот. Охренеть. Коркуп кеткен Рейчел ал жактан дароо чыгып кетип, жанагы полицияга чалам деп кеткен кыздын жообун күтүп эле ошол жерде туруп калат. Ал эми жанагы аны аңдыган коркунучтуу адам болсо, даараткана жактан чыгып эле коркунучтуу сүрүү менен кызды көздөй баса берди. Коркконунан эмне кылаарын билбей калган Рейчел тигил адам жакындап келгенде аны колундагы ачкычы менен сайып жиберет. Бирок ал адам эшикке бөлбөй колуна сайылган ачкычты сууруп, Рейчелдин өзүнө кайтарып берет да, сен өзүңдүн жан шеригиңди туура тандаганыңа ишенимдүүсүңбү деп сурайт. Уверена, что он тот самый? Супер акция! Одон супер хит! 50 гигабайт болгону 230 сомго. Эмнеге ашыкча төлөш керек? Интернет, банк, кызматтар, сатып алуулар жана бонустар. Баары бир Мой О тиркемесинде. Супер хитти азыр кошуп ал. Эч нерсеге түшүнбөй бир тарабынан коркуп турган Рейчел дароо сыртка чыгып, унаасын айдап тезинен бул жактан кетип калайын деп жатып эле, жанагы жаш жубайлар деп жазылып турган унаанын ушул жака келип токтогонун көрөт. Рейчел шашылган бойдон кайра Никиге келип, бирок ал жерде унаа жок, Ники өзү эле тургандыгын көрөт. Анан да Никинин чеке жагы канап калыптыр. Рейчел андан эмне болгондугун сураса, Ники ага жооп берип, көрсө ымыркайдын ата-энеси таза абадан дем алалы деп сыртка чыгышыптыр. Алар мени ымыркайды уурдаганы жатат го деп ойлоп калышканбы айтор. Келе калып эле мени чаап жиберди. Бирок мен түшүндүрүп бергенден кийин гана алар менден кечирим сурап жөнөп кетип калышты деп айтып берет. Аны укканда Рейчел дагы бир аз тынчтанып, эмнеси болсо дагы бул коркунучтуу аймактан өтүп кетеличи деп андан ары жүрүп кетишет. Ошондон көп өтпөй эле алар Никинин ата-энеси жана туугандары жашаган жерге да жетип келишет. Рейчел Никинин ата-энеси жашаган үйдү көрүп эле таң калып калды. Анткени ал жер бир эле кичинекей үй эмес, көп адамдар жашаган хан сарай сыяктуу болчу. Ошентип алгач үйгө кирери менен эле Ники Рейчелга баардык нерсе жөнүндө тааныштыра баштап, маңдайда турган үй бүлөсүнүн жана туугандарынын тартылган сүрөтүн көрсөтөт. Эми буюрса үйлөнгөндөн кийин бул жака сенин дагы сүрөтүң кошулат деп айтып, сүрөттүн жанында турган эки иттин айкелинин көздөрүнө тике караба. Мындай нерсе биздин үй бүлөбүздө жаман белги катары саналат деп коет. Ники өз бөлмөсүнө киргенде Рейчел ашкананы көздөй жөнөп, канаган бетине муз алып келейин деп барат.
Чынында бул жерде узун кире бериште өтө көп бөлмөлөр бар болчу. Ошентсе да Рейчел ашкананы жаңылбай таап барып, ал жерден Никинин туугандары менен кезигип тааныша баштайт. Ал жерде Никинин агасы Джулс, эжеси Порша жана Джулстун аялы Нел отурган болчу. Бир аз сүйлөшүүдө Рейчел аларга жолдо болгон окуя жөнүндө да айтып берип, аны укканда Порша дароо эле өз сөзүн баштайт. Ал Рейчелга биздин токойлордо өтө бир каардуу кечир байке жашайт. Биз баарыбыз аны кечир байке деп коебуз. Ошонун окуясын айтып берейинби десе эле, Джулс аны уккусу келбей аялын ээрчитип алып кетип калат. Бирок Порша болбой эле илгерки окуяны айтып бере баштап, көрсө Джулс кичинекей кезинде токойдун арасында адашып кеткенде, дал ошол каардуу адамга туш болуп калат. Ал болсо өз аялын бычак менен кескилеп союп салат да. Бирок кайра аялынан мени кечир деп кечирим сурай берген. Ошондон кийин бул нерсе бизде уламышка да айланып кетти. Негизи ошол кечир байке өз аялынын жаны башка кыздарга өтүп кетти деп ойлойт экен. Ошондуктан ал ар дайым кыздарды издейт. Кыздарды кескилегенден кийин гана анын ичинен өз жубайын таап алам деп ойлойт окшойт деп айтып берет. Прости. Дал ушул учурда аларды кичинекей бала Джуд аңдып турган болчу. Джуд дал ошол Джулстун мурунку аялынан калган бала болуп, аны көрүп калган Порша жетип барат да Джудту кармап калат. Кичинекей бала коркуп калбасын деп аны тынчтандырып, кечир байке сага окшогон балдарга тийбейт. Ал жалаң гана Рейчелга окшогон кыз келиндерди издейт деп тамашалап коет. Күлкүсү менен болуп, бирок мындай коркунучтуу окуя Рейчелга катуу таасирин берип койду окшойт. Ал өз бөлмөсүндө Никиге туугандарың бир башкача экен. Мен бул жактан бир башкача аураны сезип жатам деп айтат. Бирок Ники Рейчелга сен жөн гана жаңы нерсеге көнө албай жатасың деп койду. Түндүн бир маалында Рейчел мурду канап жатканын сезип ойгонуп кетип, ошол эле учурда сырт жактан кандайдыр бир үндөрдү угуп калат. Ким бар болду экен деп сыртка чыгып ошол жакта акмалап барса, чоң бөлмөдө Никинин апасы Виктория турган болот. Анда Рейчел эмне болду деп ал жака жетип барса, Никинин апасы бир аз оорук-жамбы айтор. Таң атпай эле поштага келген каттарды алайын деп чыккан экен. Көп өтпөй эле аны күйөөсү Борис уктайлы деп жетелеп кирип кетет. Анда Рейчел мындай көрүнүшкө дагы бир аз таң калып эле ошол жерге түшүп калган почта каттарынын бирин огуп көрсө, ал өздөрүнүн тоюна жөнөткөн чакыруу барагы экен. Бирок ошол чакыруу барактын арткы бетинде сен ал адамга турмушка чыкпашың керек деген жазууну көрөт. Эртеси Никинин үй бүлөсү баары чогулуп чогуу тамактанышат. Ошол жерден Виктория ордунан туруп балдарына узак жана өзгөчө сөздөрүн сүйлөдү. Рейчел болсо өз бөлмөсүнөн үйлөнүү үлпөт тойго кийүүчү апакай көйнөгүн издеп таппай, сыягы менин көйнөгүмдү үйдөгүлөрдүн бирөөсү уурдап кеткен окшойт деп ойлоп калат. Дароо эле аны Никиге айтып жана да кечээки кат жөнүндө айтып, сенин туугандарыңдын бирөөсү биздин баш кошушубузга каршы болуп жатат окшойт. Таң калыштуу эле нерселер болуп жатат го десе Ники аны тынчтандырып, балким сен ал көйнөгүңдү унаада таштап койгондурсуң. Мен барып карап келейинчи деп чыгып кетет. Ошондо Рейчел ашкана тарапка баратып, Борис жана Нелдин сүйлөшүп жаткандарын угуп калат. Алар чындап эле жаңы келген келинден бир нерсени жакшырып жаткан болуп, тымызын бир нерсеге даярданып жатышкандай болуп эле сүйлөшүп жатышкан болчу. Анда Рейчел аларга көрүнбөйүн деп башка жол менен басып бара жатып эле бир жерде Джудтун жерди тиктеп отургандыгын көрүп калат. Рейчел андан эмне болду деп сураса, көрсө Джуд кечээ күнү Рейчелдин мурдунан аккан кандардын издерин таап алыптыр. Ал кечир байкеге катуу ишенгендиктен дароо эле кыйкыра баштап, эми кечир байке бизди кан аркылуу таап келет. Анан баарыбызды өлтүрөт деп эле кыйкырып жатса, ал жака атасы Джулс чыгып калат да, эмне деп эле кыйкырып жатасың деп баласын тынчтандырат. Андан кийин Рейчелди туугандары сулуулук бөлмөсүнө алып кирип даярдамакчы боло башташат. Ал бөлмөгө Ники да кирип келип, чындап эле Рейчелдин ак көйнөгү жок экендигин айтып, сыягы биз ал көйнөктү жолдо досторубуздун үйүнө түнөгөндө унутуп койгон окшойбуз. Мен артка кайтып барып аны кандай болгон күндө дагы таап келейин. Сен болсо эч шашпастан менин туугандарым менен жакшылап көрүшүп тааныша бер деп айтат. Ники кеткенден кийин Порша менен Нел Рейчелга Викториянын үйлөнүү үлпөт тоюнда кийген ак көйнөгүн кийгизе башташат. Рейчелдин каршы болгонуна карабай эле туура келбеген жерлерин кесип кеңейтип жазап берип коюшту. Анан да ошол жерден Порша Рейчелга ушул үйлөнүү үлпөт тоюнда биздин үйгө 100дөй киши келет. Алардын баардыгы биздин туугандар, чакырбасак болбойт деп айтат. Үйлөнүү үлпөт тоюнда өзүбүз эле болобуз го деп жаткан Рейчелга бул нерсе дагы күтүүсүз болду. Порша баардыгы шумдук болот, сонун болот деп эле ошол жерден шампанды да аттырып жиберип, ошонун айынан күскүнү сындырып, колун тилдирип, канатып да алат. Албетте мындай нерсе алар үчүн дагы бир жаман белги катары болчу. Нел Поршанын жаратын дарылаганы кеткенде, Виктория өзүнүн чоң апасынын бермет жасалгасын Рейчелдин мойнуна тагат. Рейчел көнбөсө дагы болбой эле таңып салды. Үйлөнүү үлпөттө бермет жасалган тагынбайт деп койгондуктан Рейчел үчүн бул нерсе дагы бир жаман көрүнүш катары саналып калды. Анысы аз келген сып кайненеси дагы да коркутуп, алдыда боло турган баардык нерсе үчүн сенден кечирим сурайм деп эле ыйлай баштайт.
Виктория кеткенден кийин Рейчел эмнегедир өзү дагы көзүнө жаш алып, керебеттин алдын карап эле баягы өзүнүн ак көйнөгү салынган капты таап алат. Бирок анын ичин ачып карап көрсө эч нерсе жок экен. Ошондо гана Рейчел ак көйнөгүн бул жака алып келгенин толугу менен эстеп, көйнөктү ким уурдап кеткенин издеп эле ар кайсы бөлмөлөргө кире баштайт. Бир кезде ал Поршанын бөлмөсүнө кирип барганда бөлмө өтө чачык экендигин көрүп, анан да үстөлдүн үстүндө турган ар кандай кара күчтөр ритуалдар жөнүндө китепти көрөт. Бирок ал бөлмөдөн көйнөгүн таба албай коюп, андан ары Джулстун бөлмөсүнө кирсе, үстөлдүн үстүндө адамга сайып уктатып коюучу өтө күчтүү дарылардын бири тургандыгын көрөт. Дал ошол учурда бөлмөгө Джулс өзү дагы кирип калды. Анда Рейчел ага көйнөктү издеп жаткандыгын айтып, андан ары өз бөлмөсүнө кетип калат. Дароо эле бир кызыктай иштер болуп жаткандыгын айтайын деп Никиге телефон чалып, эмнегедир бир башкача болуп эле коркунучтуу сезимдер келип жатканын айтайын десе, Ники такыр эле телефонду көтөрбөй коет. Ошол учурда ал терезеден карап Баристин токойду көзөй эле кетип бара жаткандыгын көрүп калат. Кечки тамактанууга убакыт болуп калгандыктан баардыгы чогулуп тамактана башташып, Рейчел сыр бербей үйдөгүлөргө Баристин кайда экендигин сурайт. Анда Виктория ага жооп берип, Барис бир аз сыркоолоп калыптыр, ошондуктан эс алып жатат деп коет. Ошол сөздөрдөн кийин Рейчел бул үй бүлө аны алдап жаткандыгына толугу менен ишенип калдыбы айтор. Мага Ники телефон чалып жатат, жооп берип коеюн деп эле ашканадан чыгып кетет. Андан ары сыртка чыгып телефонунун чырагын күйгүзүп, токой жакта кандайдыр бир аппараттын күркүрөп иштеп жаткандыгын байкайт. Эмнеси болсо да чындыкты билүүгө кызыккан Рейчел токой тарапка басып Баристи издеп баратса, жүрөктүн үшүн алып анын ак көйнөгү бактардын арасында илинип туруптур. Ошол жерден 100 метрдей арыраак жакта чоң алачыкта от күйүп турган болчу. Рейчел бир заматта ошол жака жетип барат да ичине кирип карап көрсө, Барис кандайдыр бир аппараттын жардамы менен тоң жерди казып жатканын көрөт. Рейчелдин көзүнө Барис кайсы бир адам үчүн гөр казып жаткандай эле сезим калтырды. Ошондуктан коркуп дароо эле качып жөнөп, аны көрүп калган Барис дагы артынан кубалап баштайт. Жол жака чуркап чыккан Рейчел Никинин кайтып келип калганын көрүп, дароо эле унаага отурат да мени бул жерден алып кет. Сенин үй бүлөң кандайдыр бир кара күчтөр менен байланышып ритуалдарды колдонот окшойт. Сыягы алар мени өлтүрүп көмүп салган жатат окшойт деп чырылдап жатса, Никинин үй бүлө мүчөлөрүнүн баардыгы ал жака басып келе баштайт. Ники болсо Рейчелди тынчтандырганга аракет кылып, сен унаада эле отуруп тур, мен азыр үй бүлөм менен сүйлөшүп келейин деп чыгып кетет. Ники үй бүлөсү менен сүйлөшүп жаткан учурда Рейчел коркконунан ролга отуруп унааны айдап качып кетүүгө даяр турду. Кызыгы Никинин үй бүлөсү тынч эле кайрадан үйгө кайтып кетип калышат. Андан соң гана Ники өзү келип Рейчелди тынчтандыра баштады. Кийинки көрүнүштө Рейчел, Ники жана үй бүлө мүчөлөрүнүн баардыгы бирге отургандыгын көрөбүз. Ошол жерден Никинин атасы Барис Рейчелга болгон иштин жайын түшүндүрүп бере баштайт. Көрсө Никинин апасы Виктория буга чейин эле айыкпас тартка кабылган болуп, өлө турган күнүнө чейин баардыгын даярдап коюуну каалаптыр. Ал өмүрүнүн акыркы күндөрүндө баардык туугандары менен дагы көрүшмөкчү болуп, ошондуктан Рейчел менен Никинин үйлөнүү үлпөт тоюна 100дөй кишини чакырганы да бекеринен эмес экен. Бирок ата-энеси Никинин ушундай маанайын бузбай эле дешип, буга чейин ага эч нерсе айтпашыптыр. Буга чейин келинден да жашырып жүргөн нерселери ушул болуп чыгып, эмне үчүн үйдөгүлөр бир кызыктай болуп жүргөндүгүнүн да себеби ушул экен. Ошондо гана Рейчел баардыгын туура эмес ойлоп коркуп алгандыгы үчүн баардыгынан кечирим сурап, бирок токойдун ичине менин үйлөнүү үлпөт тойго кийүүчү көйнөгүмдү ким алып барып жасалгалап асып койду деп сурайт. Мындай нерсени уккан Никинин үй бүлөсү таң калышып, сураштыра башташып, көрсө мунун баарын жанагы кичинекей бала Джун кылган болуп чыгат. Ал дагы жанагы Кечир байке деген коркунучтуу адамдан өтө коркуп калгандыктан жана ал жалаң гана келиндерди келип алып кетээрин уккандан кийин Рейчел жеңесин Кечир байкеден коргоюн дептир. Ушундай көрүнүш аркылуу Кечир байке Рейчелдан адашып аны таппай калат деп ойлогон. Ошону түшүнүп билишкенден кийин атасы Джунга, мен сага жөн эле калп айтып койгом. Ал Кечир байке деген таптакыр жомок нерсе. Экинчи андайга ишенбей жүр, мен дагы ишенбейм деп коет. Бирок дал ушул учурда үйдүн жанында бейтааныш адамдын тургандыгын көрөбүз. Эртең менен Ники ойгонгон кезде жанында Рейчелдин жок экендигин көрөт. Көрсө Рейчел шаарча жака барып үйдөгүлөрдөн кечирим суроо иретинде ар кандай белек бешкектерди алып келүүгө кетиптир. Ал кайтып келгенде Ники тынымсыз эле ар кайсы адамдарга телефон чалып жаткандыгын көрөт. Көрсө Ники буга чейин апасынын оорусу жөнүндө таптакыр эле билген эмес болуп чыгып, ал кантип апамды дарылатсам болот экен деп айласын издей баштаптыр. Ошондо Рейчел Ники менен сүйлөшүп, балким мындай көрүнүш болуп жатса биз баш кошпой эле кое турабыз деп айтат. Бирок бир аз сүйлөшүүдөн кийин эми ушунчалык даярданып салдык деп, кандай болгон күндө дагы баш кошо берүүнү туура көрүшөт. Порша болсо алардын беймарал жүргөндүгүнө жиндене баштайт. Анткени той болот деп көбүнчө даярдыктарга Порша чуркап жүрдү. Ошондо Рейчел дагы Поршанын көңүлүн көтөрүп коюу үчүн баардык жасалгалар сонун болуп жаткандыгын айтып, сен үйлөнүү үлпөт тойдо менин курбу кызым болуп бер деп суранат. Анткени Рейчел баары бир өзү менен кошо курбу кызын ала келген эмес болчу. Ошентип Рейчел ошол күнү кечке Каннингемдердин үй бүлөсүнө туура көзү караш менен карап, бирок үйдөгүлөр ар ким өзү менен өзү болуп эле өз маселелери менен гана алек болуп жүргөндөрүн байкап, кечинде баардыгын бириктирип бирдиктүү терапия кылууну чечет. Чечилбей жаткан маселелерди ортодон чогуу чечишип,
Анан да Виктория бул өмүр менен коштошуп кетелек деп баары тең ага жакшы мамиле кылып калышсын деп. Ар бириң Викторияга жүрөктөн чыккан сөздөрүңдү дайындап жазып келгиле. Кечинде баарыбыз тең чогулуп Викторияга жакшы сөздөрүбүздү арнайбыз деп айтат. Бардыгы тең анын демилгесин колдошуп, Рейчел Нелди эрişтип алып токой жака барып, баягы Джуд Рейчелдин ак көйнөгүн кийгизип жасап койгон каракчыны алып келишет. Ошол каракчыны ортого коюп алышып, бардыгы тегеректеп отуруп Викторияга жүрөктөн чыккан сөздөрүн айтышып, кайгы муңдун баарын ушуну менен чыгарып жиберели деген өңүттө каракчыны сыртка алып чыгып өрттөп жиберишет. Ушундай көрүнүштөрдү видео камерага тартып ойноп жүргөн Джуд болсо, бөлмөлөрдү тартып жүрүп эле жертөлөөнүн эшиги ачык экендигин байкап калат. Караңгы болсо да ошол жака чырак менен кирип эле видеого түшүрө баштап, чоң атасынын атып келип катырып койгон жан-жаныбарларынын бардыгын көрөт. Ошентип отуруп андан да төмөн жака кеткен дагы бир жертөлөөнүн эшигин ачып жиберсе эле, анын түбүндө жүрөктү түшүрүп бейтааныш адам жаткан болот. Түндүн бир маалында Рейчелдин такыр эле уйкусу келбей, ашкана жака барып бир аз торттон жейт да кайрадан бөлмөсүнө кетип бара жаткан кезде, күтүлбөгөн жерден эле аны кимдир бирөө кармап алып эсине аударып алып кетип калат. Дал ошол мезгилде кичинекей бала Джуд дагы өз бөлмөсүндө ойго болчу. Рейчелди уурдап кеткенде кандайдыр бир үндөр чыгып жатканда аны угуп калат. Ошондо гана ал кеч болсо дагы деп атасын чакырып, "Силер кечири байке, бул жашоодо жок, ал жомок" деп айткансыңар. Бирок мен жана жертөлөөнү кыдырып жүрүп бир адамды көрүп калдым. Сиз мени кечир байке жок деп урушуп койгондон кийин мен бул нерсени сизге айта албай жаткам деп айтат. Ошондо гана Джулс видео камерадагы баласы тартып алган адамдын сүрөтүн көрүп эле катып калат. Дал ушул жерден бизге 30 жыл мурунку тартылган эски видеолор көрсөтүлө баштайт. Ал кезде Джей жана Алекс аттуу жаш жубайлар баш кошууга даярданып жүрүшкөн болчу. Себеп дегенде Алекс бул кезде дээрлик көз жарайын деп калган. Көрсө Алекс Рейчелдин апасы болуп, анын курсагындагы төрөлөйүн деп калган кыз Рейчел болуп чыгат. Алыс жолдон жол жүрүп келип алар ушул жерден ижарага батир алып, эми ичине киришкенде эле Алекс өзүн жаман сезе баштайт. Ал бул үйдү түшүндө бир канча жолу көргөндүгүн айтып, өтө бир жаман нерсе болчудай эле сезилип жатат. Мени да апам так турмушка чыккан күнү өлөсүн деп айткан. Негедир мага дагы курсактагы кызымдын чоңоюп турмушка чыккан кези көз алдыма тартыла баштады деп айтат. Бирок Алекс эмне десе дагы Джей аны болбой эле тынчтандырып, "Сенин апаң оорукчан болчу, жөн эле ар нерсени эстей бересиңби? Бардыгы жакшы болот" деп, чиркөөгө барып эле шакектерин кийип баш кошмокчу болуп калышат. Баш кошуу аз эми учурунда Джей видео камераны күбөгө берип, эми гана кыздын жана баланын макулдугу суралганы калганда, ошол күбө болуп турган адам Алекстен "Сен өзүңдүн жан шеригиңди таптым деп толук ишенимдүүсүңбү" деп сурайт. Уверена, что он тот самый. Ошентип баш кошуу аз эми бүтүп алар үйгө кайтып келишкен соң, жубайлар үчүн өтө коркунучтуу нерсе башталат. А дегенде эле Алекстин мурдунан кан кете баштап, андан соң көздөрүнөн да кан кадимкидей эле шорголоп ага баштайт. Аны көргөндө Джей алапайымын таппай эмне кылаарын билбей калып, жердин баарын канга боёгон Алекс болсо жыгылып түшүп ошол жерден эле мерт кетет. Джей болсо Алекстен кечир деп кайра кечирим сурап, ыйлап жаткан абалында курсактагы кызды сактап калуу үчүн кесир аба жолу менен эле Алексти сое баштайт. Бир аздан соң гана ымыркай кыз Рейчелдин ыйлаган үнү угулат. Дал ушул учурда Рейчел ушул 30 жыл мурунку видеону көрүп, жанагы уламышка айланган кечир байке өзүнүн атасы экенин, дал ушул өзү отурган жерде төрөлгөндүгүн билип көздөрүнө жаш алды. Рейчелди жана кармап уурдап кеткен дагы ушул атасы Джей болуп чыгат. Ал кызы Рейчел менен канча жылдан бери жашап байланышпаса дагы, болгон иштин жайы ушундай экенин айтып эми гана түшүндүрүп бере баштайт. Ал Рейчелга "Мага күндөрдүн биринде чакыруу барагы келди. Карасам сен Никиге турмушка чыкканда жатыпсың. Ошондо чакыруу барактын арткы бетине сен ага турмушка чыкпашың керек деп жазып кайра артка жөнөткөм. Сен аны окудуңбу" дегенде гана Рейчел баягы алгачкы күнү эле келип поштадан алган кат ошол экендигин түшүнөт. Атасы Рейчелга "Сен ага турмушка чыкпашың керек. Эгер чыксаң апаңдай болуп сен дагы өлөсүң. Сыягы ушундай каргышка кабылган окшойбуз" деп айтат. Ушул көзүрмемдерде күтүлбөгөн жерден эшик ачылып, ал жака Джулс мылтыгын көтөрүп кирип келет да, Рейчелдин атасын карап эле "Бул сен белең" деп жалдырап туруп калат. Это ты. Это же ты. Көрсө баягы Джулстун кичинекей кезиндеги окуясы дал эле ушул окуя болгон болуп чыгып, Джулс ойноп жүрүп ушул үйгө туш болуп калган болот. Рейчелдин ата-энеси үйгө келип калганда ал керебеттин алдына жашына калып, Джей менен Алекс үйгө кирери менен эле Алекстин мурдунан кан ага баштаган. Ошентип жердин баары канга боелуп Алекс кулап түшүп, Джей болсо анын ичин жарып баланы алып чыккандыгы кичинекей Джулс үчүн өтө коркунучтуу көрүнгөн. Джей аялынан кайра кечир деп кечирим сурай берип, Джулс дагы ошондон кийин ал адамды кечир байке деп атаган. Эми Джулс мылтыгын ошол 30 жыл мурунку Джейге такап эле, "Сен ошондо аялыңды мыкаачылык менен өлтүргөнсүң. Азыр мен да сени ит аткандай атып өлтүрөм" деп баштайт. Бирок ортого Рейчел түшүп, "Сен ал кезде кичинекей бала болгондуктан баардыгын туура эмес түшүнгөнсүң" деп бир саамга түшүндүрүп бергенден кийин гана Джулс ошондогу аялдын ичинен чыккан ымыркай кыз азыркы маңдайында турган Рейчел экендигин түшүнөт. Ошондон кийин Рейчел кайда жөнөдүп белгисиз айтор унаасын айдап алып эле тездик менен кетип калат. Көрсө ал баягы орто жолдогу барга жетип келип,
Баягы бир кызыктай болгон кишиге келет да суроолорун бере баштайт. Анткени ошондо бул адам Рейчелга "Сен өзүңдүн жан шеригиңди туура тандадым деп ишенимдүүсүңбү?" деп суроо салган. Эми Рейчел ошол адамдан "Деги эмне болуп жатат? Сен өзү кимсиң? Мен жөнүндө эмнелерди билесиң?" деп суроо сала баштаса, ал карган адам дагы баардыгын түшүндүрүп берүү үчүн сөздү алыстан баштайт. Ал адегенде эле канча жүздөгөн жылдар мурунку уламышты айта баштап, илгери бир жаш жубайлар болгон экен. Күндөрдүн биринде күйөөсү аңчылыкка кетип, ошол жактан кырсыктап эле көз жумуп калат. Ошондо жубайы зарга акшап отуруп, ажал менен келишим түзүп күйөөсүн тирилтип берүүсүн суранат. Ажал болсо ал аялга күйөөсүн тирилтип берүүгө макул болуп, бирок бир шартын койгон. Мындан кийинки алардын укум-тукумдарынын баардыгы тең. Өзүнүн чыныгы жан шеригин тапмайынча өмүр сүрө албайт. Кайсы гана урпагы болбосун кимге баш кошсо дагы, эгер чыныгы жан шеригин таппаса, ал ошол күнү эле өлсүн деп, ажал ошол үй бүлөнү каргап салгандыгы айтылат. Бул албетте уламыш. Бирок анын каргышы ушул күнгө чейин анын урпактарына ар дайым иштеп келет деп айтат. Мен дагы ошол каргышка калгандарданмын. Мен өзүм үйлөнөөргө бир канча саат калгана калганда ушул каргыш жөнүндө билгем. Ошондо абдан коркконуман улам үйлөнбөй качып кеткенмин. Ошондо ажал мени дагы бир жолу каргап жаза берди. Менин каргышым болсо мен үйлөнө турган кыздын туугандарына жана укум-тукумуна кетти. Сен ошол мен үйлөнбөй койгон кыздын тукумдарынансың. Эми каргыш силерде, мен болсо жөн гана күбө катары жүрөм деп айтат. Көрсө ажалдын каргышы Рейчелдин ата-бабаларына өтүп кеткен болуп, ажал болсо бул адамды өлбөс кылып каргаптыр. Көрсө бул адам дээрлик 200 жылдан бери ушундай жаш жубайлардын ар биринин өлүмдөрүн көрүп кыйналып жашап келет экен. Смерть наказал меня за отказ от условий сделки. Ошентип ушулардын баарын уккан Рейчел ал адамга ишенерин же ишенбесин билбей, бирок бир күндөн кийин турмушка чыгуу аземинде өлүп каламбы деп коркот. Рейчел ошол адамдан "Менин болочок күйөөм чыныгы жан шеригим экенин каяктан билем? Балким чыныгы жан шерикке ишенбесем эмне болот?" деп сурап баштайт. Ошондо ал жерге Рейчелдин артынан Джулс менен Джей дагы жетип келди. Анда Джей 30 жыл мурунку үйлөнүү үлпөттө күбө болгон адамдын ушул жерде тургандыгын көрөт. Ошол күндөн ушул күнгө чейин бир аз да болсо карыганы билинбей, ошол бойдон турат экен. Атасы унчукпай калгандан кийин эле Рейчел атасы менен да мамилеси оор болгондуктан, "Өз үйүңө кет, менин тоюма келбе" деп эле жөнөп кетип калат. Үйгө кайтып келишкенден кийин Джулс Рейчелдан эмне кылаарын сураса, Рейчел Никиге турмушка чыга берерин айтып, анткени Ники менин чыныгы жан шеригим экенине ишенем деп айтат. Бирок Рейчел өзү ушинтип айтканы менен Джулс бул нерсеге өтө деле ишенимдүү боло албады. Ошондуктан ал аялы Нелге келип эмне болгондугу жөнүндө айтып бере баштайт. Ошентип Каннингемдердин үй бүлөсү конокторду тосууга даярдана башташып, коноктор келген кезде Борис менен Виктория өздөрүнүн жаш чагында кантип бири-бирин табышканын жана бири-биринин чыныгы жан шерик экенин сезип, ошол күндөн ушул күнгө чейин кантип жашап келе жатышкандары жөнүндө айтып беришет. Алардын сөзүн укканда Рейчел дагы шыктанып кеттиби айтор. Ники экөө алгачкы жолу кантип таанышкандыгы жөнүндө айтып бермекчи боло баштайт. Ал элдерге "Мен ал күнү аэропортто учак менен учканы жаткам. Бирок учакка түшөөрдүн алдында өтө бир жаман сезимде болдум. Кандайдыр бир жаман кырсык болуп кетчүдөй сезилип эле учакка түшө албай жатсам, ошол жерден Ники пайда болуп мени куткарып, ал дагы учакка түшкүсү келбей жаткандыгын айтып, унаа менен эле кетебиз деп айткан. Биз ошондо чогуу унаа менен кетип андан ары таанышып, жакшы мамиледе болуп кеткенбиз. Кийинчерээк Ники сураштырып көрсө, ошол биз уча турган каттам кырсыкка учураган окшойт. Ошондой нерседен кийин дагы мен Никини бул жашоодо тапкан. Өзүмдүн чыныгы жан шеригим деп эсептейм" деп жарыялайт. Бирок Рейчелдин айткан сөздөрүнө Джулс негедир эле ишене албай. Жанагы каргыш жөнүндө айтылган сөздөр ага да катуу таасирин берип, чындап эле ошол Рейчел менен Ники түшпөй койгон учак кырсыкка кабылды бекен деп изилдей баштайт. Ошол жерден бир илинчек таап алдыбы айтор. Бул ишти аягына чыгармакчы болуп эле, ошол учурда Никинин сүйлөшкөн кызы башка болчу деп, ошол Никинин мурунку сүйлөшкөн кызын издей баштайт. Бирок аялы Джулска келип, "Сен эмне эле болуп жатасың? Рейчел менен Никинин ушундай жакшынакай тоюн бузбай эле койчу. Алар бири-бирин абдан жакшы көрүшөт го" деп айтса, Джулс ага болбой, "Мен жанагы каргышка ишенем. Анткени Рейчел жаңы төрөлүп жатканда анын апасы канга боелуп өлүп, кызы Рейчел дагы турмушка чыкканда дал ошондой болуп өлөөрүн айткан. Ники анын чыныгы жан шериги эмес. Себеби Никинин көп сөздөрү жалган болуп чыгып жатат. Биз Рейчелди дагы өзүбүздү дагы каргыштан сактап, каргыштын жандырмагын табышыбыз керек" деп изилдөөлөрүн улантат. Бир кезде ал бардык чындыктарды билип алганбы айтор элдин алдында сүйлөп жаткан жаш жубайларга келип, "Ники, сен ошол Рейчел менен таанышкан күнү аэропортто эмне кылып жүрдүң эле" деп суроосун сала баштайт. "Мен чындыкты билдим. Рейчелга чейин сен башка кыз менен сүйлөшчүсүң. Бирок ал кыз дал ошол күнү сени калтырып таштап кеткен. Сен болсо андан ары эмне кылаарыңды билбей, жөн эле коркуп өзүнө келе албай отурган Рейчелди көрүп калгансың. Андан ары Рейчел менен мамиле түзүп кетип, бизге дагы сүйгөнүң таштап кеткени жөнүндө эч нерсе билдирген эмес экенсиң" деп айтат. Ошону менен катар эле
Джулс Рейчелга Ники сага көп нерселерди кылып айткан. Жанагы силер учпай калган учактагы эч кандай кырсыкка учураган эмес. Эми ушундан кийин экөөңөр 100% чыныгы Жаншерик экениңерге ишенимдүүсүңөрбү деп суроо салат. Мындай сөздөргө болсо Ники чыдай албай ошол жерден эле агасы Джулс менен мушташа кетип, сыртта болуп жаткан катуу шамалдан улам электр чубалгысы да үзүлүп, жарык өчүп калганда жаш чубайлар бөлмөлөрүнө кетип, бардыгы тынчып калышат. Бөлмөсүнө кирип булганып калган көйнөктөрүн алмаштырган Рейчел: "Сен мага эмне үчүн бул нерселердин бардыгын калп айттың?" деп Никиге таарынат. Аңгыча болбой Порша аларды эл алдына чакырып, көрсө көптөгөн шамдардын баардыгын күйгүзүп, элдер аларды дасторкондо күтүп калышыптыр. Анда Рейчел эч тартынбай эле эл алдына туруп алып сөзүн баштап: "Эртең дем алыш күнү менин үйлөнүү үлпөт тоюм болот. Баары белгиленип калган соң мен өзүмдүн жан шеригиме турмушка чыгышым керек. Эгер Ники менин чыныгы жан шеригим болбогон болсо, анда мен каргыштан улам күн батаары менен өлүп кетем. Жок, эгер турмушка чыгууга макул болбой кое турган болсом, анда менин ата-бабаман келген каргыш силердин тууган ургуңарга өтөт" деп айтат. Албетте мындай сөздү укканда Никинин туугандары бири түшүнсө, бири түшүнбөй эле, эмне дешерин билишпей эле унчукпай туруп калышат. Ошондо Рейчел сөзүн улантып: "Бирок мен андайга барбаймын. Каргышты силердин тууган ургуңарга өткөрүп күнөөкөр болгум келбейт" деп айтат. Поднимем бокалы. За судьбу. Бирок Рейчел ошол түндүн бир маалында Нелге келип жардам сурап, экөө бирге ошол аймактын жергиликтүү архивине жетип барышат. Дем алыш күнү ал жакта эч ким иштебегендиктен Рейчел айласын таап, эшикти ачып алат да ичине кирип буга чейинки архивтерди текшермекчи боло баштайт. Дароо эле буга чейинки өзүнүн тууган урук ата-бабалары жөнүндө изилдей баштап, алардын баш кошкон күндөрүн жана өлгөн күндөрүн тизмеге алышат. Эртең менен турган Ники менен Джулс Рейчел менен Нелдин кайда экендерин такыр эле таба алышпай, телефондорун дагы көтөрбөй жаткандыктан атасынын кеңеши боюнча Токой жака аңчылыкка чыгып убакыт өткөрүп келмекчи болушат. Бир жерге капканды коюп күзөткө алып турушкан кезде Джулс менен Ники кайрадан сүйлөшүп тил табышканга аракет кылышат. Ошол учурда капканга түлкү түшүп калгандыгын көрүшүп, алыстан чуркап жетип келишкен кезде түлкүнүн буту калып эле өзү качып кеткендигин билишет. Анда алар Олжону биротоло кармайлы деп кандын изи менен ээрчишип, бирок дарыянын жээгине келгенде андан аркы изди таба албай калышат. Рейчел менен Нел болсо бир топ изилдөөлөрдү жүргүзүшүп, каргышка кабылгандардын баардыгы тең эле баш кошкон күндөрүндө өлүм табышкандыгын билишет. Анан калса алардын баардыгынын баш кошуу учурундагы күбөлүгүнө күбө катары ар дайым бир эле адамдын колу коюла бергендиги аныкталат. Рейчел Нелге бул күбө ким экендигин билерин айтып, ал жанагы карыган киши, ал 200 жылдан бери жашап келе жаткандыгын айткан. Менин атам менен апамдын баш кошуу күнүндө да ушул адам күбө болуптур. Бул адам чындап эле өзүнүн айтымындагыдай ар бир баш кошуудагы трагедиялуу өлүмдөрдү көрүп, сыйлык катары алардын шакек мончокторун алып кетет экендигин айтат. Ошентип Рейчел менен Нел канчалык изилдешпесин, анын каргышка калган ата-бабаларынын баардыгы тең эле өлүп кеткен болот. Рейчел эми бүгүн кечинде мен дагы өлүп кетемби деп катуу ойго чөмүлө баштаса, Нел кайдан жайдан эле дагы бир документти таап чыгат. Ал документтеги Рейчелдин Арлин деген дагы бир тууган уругу, дал ошондой эле күйөөсү менен баш кошуп, бирок эч кандай өлбөй эле күйөөсү менен бирге 60 жыл өмүр сүргөндүгү билинет. Демек ошол Арлин деген аял бул каргыштын жандырмагын тапкан. Бирок ал өзү көп жылдар мурун эле өлүп кеткендиктен Рейчел ал аялдын кантип каргыштан кутулуп кеткендигин изилдешибиз керек деп баштайт. Бир канча аракеттерди кылып, ар кандай изилдөөлөрдү жүргүзүп, ар кандай ритуалдардын жардамы менен дагы акыры Рейчел каргышты кантип жандыруу керек экендигин түшүнгөндөй болот. Ритуалдык маалымат боюнча Рейчел каргышты жандырып аман калуусу үчүн бир жандуу нерсе, бир өлүк нерсе, бир уурдалган нерсенин жана бир кызыл нерсенин аралашмасын ичиши керек экендиги айтылган. Дал ушул үйлөнүү үлпөткө бир канча саат убакыт калганда Виктория дагы алысырап эсин жоготот. Ошондо Порша үйлөнүү үлпөттү токтотолу деп баштап, бирок башкалары жакшыдан үмүт үзбөй Виктория эсине келет деп күтүп жатышты. Анткени баары даяр болуп, дээрлик коноктордун жарымы келип, дагы жарымы жолдо келатышкан болчу. Рейчел Джулс менен Нелге дагы да тагыраак маалымат берип, китептен бул табышмактуу сөздөрдүн сырларын ачкандыгын айтып, тирүү нерсе бул жолдошумдун уруктугу экен. Өлүк нерсе болсо менин бир кичинекей кесилген сөөгүм болуш керек. Уурдалган нерсе болсо кайнененин чачы, кызыл нерсе болсо душмандын каны деп түшүндүрүп, ушуларды аралаштырып ичкенде гана мен жолдошумдун чыныгы жан шериги боло алат экенмин деп айтат. Бул кезде жаш чубайлардын баш кошуу аз эми болооруна дээрлик 1 саат гана калган. Акыркы коноктор келип бүтүшүп, алар менен кошо жанагы карыган киши да келет. Рейчел анын маңдайынан тосо чыгып, экөө сүйлөшө башташып, карыган киши ошентип бүгүн Рейчелдин дагы кезеги келгендигин айтат. Ал Рейчелга: "Мен сенин жана башкалардын өлүмүн көргөндү албетте каалабайм. Бул нерсе мен үчүн деле кыйын.
Бирок мен дал ушундай ишке күбө болуу үчүн каргалганмын. Бардыгы өлгөндөн кийин мончок шууру берметиңерди жыйнап жолума түшөм деп айтат. Ошондо Рейчел ага бул нерсени али да көрө жатаарбыз дегендей кылып, күтүлбөгөн жерден колдогу айнек идишти чаап сындырып, ал адамдын колун тилип кеткен айнекти өзү менен алып кетет. Ушундай жол менен Рейчел өз душманынын канын алып алды. Андан кийин ал Али эсине келе элек кайненесинин чачын кесип уурдап алып, үчүнчүдөн болсо эч нерсеге карабай эле Нел жана Джулстун жардамы менен өзүнүн бутунун чыпалагын кестиртет. Ошону менен катар жолдошунун уруктугун да алганга жетишип, Виктория ойгонуп бардыгы ызы чууга түшүп даярданып жаткан кезде Рейчел жанагы каргыштын ритуалдык жандырмагын кылып, алган нерселеринин баардыгын аралаштырып ичип салат. Элдин баары даяр болуп келинди гана күтүп калышканда Рейчел ак көйнөгүн кийип дайын болуп чыгып, бирок жанагы каргыштын сыйкыр жандырмагы чындап эле иштейби же жокпу деп ишенип ишенбей шек санап азыр эмне болуп кетет экен деп жүрөгү дүгүлдөп турду. Кыздын макулдугун сураганда кыз ооба деп жооп берип, кезек Никке келип ал шакекти салаарда ойлонуп туруп калат деле Рейчелга сөзүн баштайт. Ал Рейчелга биз экөөбүздүн мамилебизди бузбай эле коелу. Кайдагы ритуал каргыштарды айтып мени да өзүңдү да кыйнава. Мен сенин өлүшүңдү каалабайм деп эле. Рейчел каргыштын жандырмагын таап жасап койгону менен иши жок. Үйлөнүү үлпөт тойду ошол жерден бузуп салат. Рейчел ага сен мени алышың керек деп бир канча жолу айтса дагы, Ники болбой койгондуктан Рейчел ачууланып кетип калат. Экөө кайрадан өз бөлмөлөрүнө барып уруша башташып, көрсө бул кезде Ники оюнан кайтып эле. Сен экөөбүз чыныгы сүйүшкөн жарлар, жан шериктери боло албайбыз. Өз көңүлүбүздөн эмес ушул каргыш үчүн эле үйлөнүп жаткандай болуп жатам. Кыскасы жөн эле коелу деп ишенимсиз боло баштаптыр. Дал ушул мезгилде күн дээрлик батып бараткан болчу. Биз ошондо өзгөчө кадрларды көрө баштайбыз. Анткени адам көзүнө көрүнбөгөн ажал бул кезде акырындан акмалап кимдин жанын биринчи алам деп эле элдерди аралай баштаган. Никинин туугандары жаш жубайлардын бөлмөсүнө кирип келишет да бардыгы тең жаш жубайларды жараштырып, үйлөнүү үлпөт тойду аягына чыгаралы деп кыйнай башташат. Апасынын күчтүү сөздөрүнөн кийин гана Ники кайрадан эсине келдиби айтор. Макул болуп Рейчелдан кайрадан кечирим сурап, эл алдына чыгып ишти аягына чыгаралы деп айтса, таптакыр эле ачууланып көзү да жетип калган Рейчел такыр болбой, мен сени чындап сүйүп жан шеригим катары кабыл алгым келген. Бирок сен менен ишенимимди актай алган жоксуң. Ошондуктан сага турмушка чыгууга макул эмесмин. Эмне кылсаң ошо кыл деп эмоцияга алдырат. Дал ошол учурда алардын жанына ажал келип калгандыгы кадимкидей сезиле түштүбү айтор. Ажал түптүз эле кайненеси Викторияга жетип барып, Викториянын мурдунан кан ага баштайт. Андан соң көздөрүнөн да кан шорголоп баштап, ары жакта бийлеп чыргап жатышкан Никинин тууган уруктары дагы дал эле ошондой көрүнүштө боло башташты. Бир заматта жердин баардыгы канга толуп, ар кимиси ар кайсы жерге жатып эле жан бере башташат. Что? Ошентип үйлөнгөн жубайлардын баардыгы тең эле чекеден өлүп кете башташып, Джулс баласын өз бөлмөсүнө алып барып эч жака чыкпа деп калтырып кетет. Керек болсо Порша дагы качандыр бир кезде кимдир бирөө менен баш кошуп кайра ажырашып кеткенби айтор. Анын дагы мурдунан көзүнөн кан кете баштайт. Бир гана Джулс менен Нел эч нерсе болбой чыдап жатышты. Сыягы бул жубайлар бири-бири менен канчалык бат-бат урушуп турган болушса да, бири-бирин чын жүрөктөн жакшы көргөн жан шериктер экендиги билинет. Ошондо Ники жана атасы өлө элек башка туугандарды сактап калыш үчүн үйлөнүү аземин тездик менен аягына чыгармакчы болушуп, негизи жана Рейчел элдин көзүнчө макулдугун берип койгондуктан, экөө жаш жубайларга айлануу үчүн Ники Рейчелдин колуна шакекти салып коюу гана жетиштүү болчу. Мне объявляю вас мужем и женой. Жанагы карыган күбө адам дароо эле ошол жерден күбөлүккө кол коюп жиберип, ошол учурдан баштап кайра каргыш тескери иштей баштап, эми Рейчелдин мурдунан жана көзүнөн кандар кете баштады. Маңдайында турган Джулс Рейчелдан кечирим сурап, сен бизди кечирип кой, мен баламды сактап калышым керек деп айтат. Ошондо бети канга толгон Рейчел түптүз эле сыртты көздөй басып жөнөп, үйдүн ортосундагы ачык жерге чыгып эле карга жыгылып калат. Ошентип каргыш Никинин туугандарына өткөнү же Рейчел тарапта калгандыгы азырынча белгисиз болуп, мурду башы канап жатып Порша дагы бир аздан кийин эле көз жумуп кетет. Ал эми жанагы карыган күбө адам болсо сыйлык катары мончокторду чогултуп эми кетейин деп жаткан болчу. Бирок дал ошол учурда ажал аны айланып жүргөндүгүн сезип, ажалга тике карап эле акыры менин жанымды да алууга келдиңби деп айтат. Ажал ошол жерден ал адамдын жанын алып, денеси суук жатып калгандан кийин эле карда жаткан Рейчел көзүн ачат. Эч нерсе болбогондой өз бөлмөсүнө кирип керектүү буюмдарын алып, керебетте жаткан Ники болсо өңүмбү же түшүмбү деп эле эч нерсе биле албай калды. Рейчел ал жактан чыгып кичинекей Джутту көрүп, канча жыл өтсө дагы ушул жерде болгон окуяны эч качан унутпа. Анан да чоңойгондо өзүңдүн жан шеригиңди туура танда деп айтат. Дал ушундайча ал Никинин татыксыз экендигин билдирип,
Анан да ал Жутка сенин үйлөнүү тоюңда мен сага күбө болуп берем деп айтат. Биз ушул жерден жанагы карган абышканын ордун эми Рейчел баскандыгын түшүнөбүз. Көрсө жанагы каргыш эми Никинин тууган уруктарына өтүп кеткен болуп, эми бул каргыш ошолордун укум-тукумдарын кууй турган болуп калды. Рейчел ошол карган абышканын баардык тиешелүү буюмдарын алып, сыйлык катары баардык шакек мончокторду алат да сыртка чыгып ошол адамдын унаасын айдап, кайдадыр алыс сапарга аттанып жөнөдү. Сыягы эми Рейчел дагы алдыңкы жылдарда бир канча каргашалуу окуялардын күбөсү болгону калды окшойт. Дал ушундайча сериал соңуна чыгат достор. Видео жаккан болсо мага жакты белгисин басып, дос тааныштарыңыз менен бөлүшүп койгонду унутпаңыз. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө аман болуңуздар.